Ыйык жазуу 2000 жылдан ашуун убакыттан бери бүтүндөй адамзаттын тагдырына таасир этип келе жаткан китеп. Ыйык жазуу Кудай адамдардын жашоосун өзгөртүү үчүн колдонгон китеп. Ыйык жазуу окуганга кызыктуу китеп. Сизди ыйык жазуунун барактарына саякатка чакырабыз. Күн сайын сиз менен бирге окуп, ой жүгүртүп, ачылыштарды алуу максатында ыйык жазууга кайрылмакчыбыз. Биз менен сапарга чыгууга даярсызбы? Андай болсо, кеттик. Ыйык жазууга саякат жасайлы. Арбагыла, ардактуу замандаштар, амансыңарбы достор? Биз кайрадан ыйык жазууну барактайлы уктуруусунда амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Ал эми микрофондо болсо мен Каныбек Маметоğlu. Достор, бүгүн 97-нчи жолугушубуз. Биз болсо Матай жазган жакшы кабардын 24-чү бөлүмүн окуп жатабыз. Мен бүгүн ыйык жазуунун эң маанилүү бөлүмдөрүнүн бирине келдик деп көп айтып калып жатам. Азыр дагы ошол эле сөздөрдү кайталаган бар. Бирок мен бүгүн дагы бир фразаны кошот окшойм. Биз ыйык жазуудагы эң татаал бөлүмдөрдүн бирине келдик. Анан мен бүгүн силерге сунуш кыла турган чечмелөөлөр жаңы жана адаттан тыштагы сезилиши мүмкүн экенин сезип турам. Ошондуктан баарынан мурда достор, жалпы нерселерден баштагым келет. Жыйын качан гана болбосун баардык мезгилдерде Ысрайылдын ордунда болуп келген деп эсептеген машаякчылар бар. Жыйын бул Кудайдын Ысрайылы деп. Чындап эле жаңы келишимде ошого шилтеме бар. Анан ошондон улам Кудайдын Ысрайыл эли үчүн башка планы жок деген тыянак чыгарып дагы жүрүшөт. Айткандай эле дал ушул жерден машаякчылык антисемитизм жаралат. Бул жерде угармандар, машаякчылык деген сөздү мен тырмакчага алып айтып жатам. Анткени чындыгында бир да машаякчы антисемист боло албайт. Эгер биз Теңирди чындап сүйсөк, анда Кудайдын өзү тандап алган элин дагы сүйөбүз. Ооба дечи. Кудайдын эли Кудайдын чакырыгына кулак салбай койгонун билебиз. Бирок ошон үчүн эле биз аны сүйбөй кое албайбыз да. Тескерисинче, биз Кудай сөзүн анын элине жеткиргибиз келет. Ошентип, Ысрайылдын келечеги жок. Анткени жыйын Ысрайылдын ордуна болуп калды деп эсептеген машаякчылар дагы бар. Машаякчылык дүйнөнүн экинчи бөлүгү болсо, Кудайдын эки башка планы, эки башка программасы бар. Бири Ысрайыл үчүн, бири жыйын үчүн деп эсептейм. Мен ошол экинчи топтогулардын катарына кирем. Кудайдын Ысрайыл эли үчүн өзгөчө планы бар. Ошондой эле жыйын үчүн дагы өзгөчө планы бар. Андан дагы маанилүүсү, Кудайдын негизги ой максаты баары бир Ысрайыл элине тиешелүү. Башкача айтканда, Кудай өз элин тандап алган. Ошондуктан кандайдыр бир убакытта жыйындын доору башталат. Бул Ысрайыл элинин тарыхындагы өзүнчө бир түстөгү нерсе сыяктуу. Бул Ысрайыл эли машаякты четке кагып салгандан кийин болгон. Бирок ошол башкача түстөгү нерсе, ошол бөлүк жыйындын асманга алынышы менен бүтөт. Башкача айтканда, жыйын Кудай менен бирге асманда болот. Ошол эле учурда Кудай Ысрайыл элине карата койгон өз планын, өз иш-аракетин ишке ашыра бермекчи. Андыктан Матай жазган жакшы кабардын 24 жана 25 бөлүмдөрүнө мен так ушундай көз караштамын. Ыйык жазуунун ушул үзүндүсүн эмне үчүн ушундай чечмелеп жатканымды түшүндүрүүгө жардам бере турган дагы бир жалпы белги бар. Мен Матай жазган жакшы кабардын 24-25 бөлүмдөрүн жыйынга эмес, Ысрайылга айтылган деп эсептейм. Бул бөлүмдөрдө жыйын жөнүндө айтылбайт. Бирок угармандар, бул жыйын андагы тексттен сабак албашы керек дегенди билдирбейт. А эгер сөз жакшы кабарда жазылгандар эмне жөнүндө экенин түздөн түз талкуулай турган болсок, ал жыйынга эмес, Ысрайылга айтылган сөздөр. Бул эмне үчүн ушунчалык маанилүү? Мына карасаңар, Матай жазган жакшы кабардын 22-23 бөлүмдөрүнөн Ысрайылдын тагдыры жөнүндө окуганбыз. Кудайдын Ысрайыл жөнүндө эмне айткандыгын окуганбыз. Ал эми 24 бөлүмдөн Ысрайылдын келечеги жөнүндө окуйбуз. Бул жакта биз көңүл бөлө турган өтө маанилүү, өзөккө окуялар бар. Ал окуялардын биринчиси ооба. Улуу кайгы. Улуу кайгы деген сөздү биз ыйык жазуудан көрөбүз. Угармандар, бул сөздү ыйык жазууну изилдегендер ойлоп чыгарган эмес. Аны биринчи жолу Ыйса Машаяк өз айткан.
Улуу кайгы бул жер бетине койгунтуктар менен шайтандын иш-аракети өтө катуу күч алган мезгил болот. Экинчиси жыйындын көтөрүлүүсү, жыйындын асманга алынуусу. 5 жылга созула турган маектерибиздин ичинде бул тууралуу сүйлөшкөнгө, буюрса дагы көптөгөн мүмкүнчүлүгүбүз болот деп ойлойм. Мен Машаяктын жыйыны улуу кайгы башталганга чейин эле жер бетинен алынып кетет деп эсептейм. Машаяктын жыйыны улуу кайгыны башынан өткөрбөйт. Улуу кайгыны көрбөйт. Анткени улуу кайгы жамандыктын күчүн токтотуп туруучу жерден алынып кеткендик үчүн башталмакчы. Токтотуп туруучу деген же ыйык рух, же жыйын. Мына ошондо накта улуу кайгы башталат. Ооба, угармандар, мен кээ бирлериңерди өзүмө каршы кылып, дагы башкаларды айраң таң кылып койгонумду мен түшүнүп турам. Анткени бул үзүндү тууралуу талаш пикирлер абдан көп. Анда мен силерди эмнеге чакырмакчымын? Ыйык жазууну окугула. Ыйык жазууну көңүл коюп окугула. Аны тырышчаактык менен окугула. Аны жөн эле эмес, сыйынып окугула. Ошондо Кудай өзүнүн сөзүн өз учурунда ар бириңерге ачып берет. Ооба, балким силер кайсы бир нерседе мага кошула албассыңар. Эгер кошулгандар болсо, ооба, кошулганыңар жакшы. Анткени мен албетте чындыкты айтып жатам. Бирок ооба, угармандар, чындыгында ар бирибиз өзүбүздү чындыкты айтып жатам деп эсептейбиз. Кудайга ушул кайчы пикирлер аркылуу дагы бизге сүйлөшүүнү мүмкүнчүлүк берели дээр элем. Мына угармандар, ушундай узун кириш сөз менен биз бүгүн 24 бөлүмгө киришебиз. Ооба, мен түшүнүп турам. Баарын караганга үлгүрбөйбүз. Бирок жок дегенде биз баштап коюшубуз керек. Ошентип шакирттер Ыйсага суроолорду бере баштады. Алар берген эң негизги суроо бул болду. 24 бөлүмдүн 3-аяты. Бизге айтып берчи. Бул качан болот? Сенин келээр убактыңды жана дүйнөнүн акыры келип калганын кандай белгилер аркылуу билсек болот? Андан ары карай Ыйса Машаяк бул суроолорго жооп берет. Ушул суроолордун ар бирине биз ушул жерде Матай жазган жакшы кабарда эле эмес, Лука жазган жакшы кабарда дагы жооп алабыз. Маселен, Лука жазган жакшы кабардын 21 бөлүмүнүн 20-аятына көңүлүңөрдү бурайын. Ал жакта мындай делет. Иерусалимди аскерлер курчап алганын көрөсүңөр. Анда анын кыйрай турган убагы жакын калганын белгиле. Ал эми Матай жазган жакшы кабарда Ыйса мындай деп жооп берет. Ыйса аларга мындай деп жооп берди. Силерди бирөө адаштырып кетпес үчүн сак болгула. Анткени Машаяк менмин деп, менин ысымымды жамынып көптөр келип, көп адамдарды адаштырат. Ошондой эле алыс жана жакын жерде болуп жаткан согуштар жөнүндө угасыңар. Бирок коркпогула. Анткени булардын баары болушу керек. Бирок бул дүйнөнүн акыры эмес. Бир элге бир эл, бир падышачылыкка бир падышачылык каршы көтөрүлөт. Жерлерде ачарчылык, жугуштуу оорулар жана жер титирөөлөр болот. Булардын баары кыйынчылыктардын башталышы гана. Угармандар, өткөнкү жолугушууларыбызда айтканыбыздай, кызыгы биринчи дүйнөлүк согуштан кийин, андан соң экинчи дүйнөлүк согуштан кийин дүйнөнүн акыры келгендиги жөнүндөгү айткан машаякчылык мазмундагы көп китептер чыккан. Дүйнөлүк согушту чындап эле дүйнөнүн акыры деп эсептей башташкан. Ал китептерде дал ушул Матай жазган жакшы кабардын 24 бөлүмүн мисал келтиришкен. Бирок Ыйса өзү бул окуяларды башталышы гана деп атап жатканына көңүл буралчы. Ошентип 24 бөлүмдүн 9-аятында. Ошондо силерди кыйнашат, өлтүрүшөт. Менин ысымым үчүн бардык элдерге жек көрүндү болосуңар. Угармандар, мен баса белгилеп айта кетейин. Бул жыйын тууралуу эмес. Жыйын бул учурда жерде болбойт. Бирок бүтүндөй кудайсыз дүйнө жүйүттөргө каршы кастыгын күчөтөт. Ошентип 10, 11, 12 аяттарда. Ошондо көптөр азгырылышат, бири-бирине чыккынчылык кылышат, бири-бирин жек көрүшөт. Көптөгөн жалган пайгамбарлар чыгып, көптөрдү адаштырышат. Тартипсиздиктин көбөйүү себебинен көбүндө сүйүүнүн ысыгы кайтат. Угармандар, бул жерде өтө маанилүү принцип, өтө маанилүү ой жатат. Ал чындыгында төмөнкүдө. Биз талкуулоо жөнүндө, колдонуу жөнүндө сүйлөшүп жатабыз.
Эгер ыйык жазуудагы ар башка үзүндүлөрдү салыштырып көрсөк, Матай жазган Жакшы кабардын 24-бөлүмү чындыгында жыйын жөнүндө эмес экендигин көрөбүз. Чындыгында бул Ысрайылга багытталган текст. Бул жерде жыйын жок. Ал эми жыйындын программасы, анын милдети жолу башка. Бирок талкуулоодон сырткары колдонуу дагы бар. Бул үзүндүдөн деле жыйын белгилүү бир сабактарды, анан калса абдан маанилүү сабактарды ала алат. Жогорудагы окуган аятыбыздан тартипсиздиктин көбөйүү себебинен көбүндө сүйүүнүн ысыгы кайтат деп окудук. Эң баштапкы контекстинде сөз еврей эли жөнүндө, ошол жерде күч ала турган жек көрүү жөнүндө болгон. Бирок сүйүүнүн ысыгы кайтып жатканын бүгүн дагы биз көрүп жатабыз. Тилекке каршы аны машаякчылар жыйынынан дагы көрүп жатабыз. Мен тек гана жайдары, жакшы сезимди сүйүү деп атай албайм. Көп учурда ошону сүйүү деп эсептешет. Ал эле эмес, кайсы бир нерсени өзүңө таандык кылып алуу каалоосун дагы сүйүү деп атабайм. Мен Кудайдын таанып билүү каалоосун, ага кызмат кылуу, аны менен болуу каалоосун камтыган нерсени сүйүү деп атагым келет. Мына, ошол каалоо муздамакчы. Бүгүнкү күндө ал каалоо жыйындын сыртында эмес, жыйындын ичинде муздап бараткандыгын билебиз. Адамдар барган сайын Кудай жөнүндө ойлобой баратат. Адамдарга азыр ар кандай иш-чаралар, көңүл ачуулар, күчтүү таасирлер, анын ичинде чогулуштарыбызда колдонулуп жаткан аудио-визуалдык эффекттер кызык болуп бара жатат. Достор, биз Кудайдын ордун ошол таасирлер менен алмаштырууга аракет кылып жаткан жокпузбу? Куткарылуу бизге ошол аркылуу келчүдөн бетер биз Кудайдын ордун ошол таасирлер менен алмаштырууга аракет кылып жаткан жокпузбу? Жок, куткарылуу ал таасирлерден келбейт. Ошентип 13-аятта акырына чейин чыдаган адам куткарылат. Асман падышачылыгы жөнүндөгү бул жакшы кабар бүт ааламга, баардык элдерге күбөлөндүрүү катары таратылат. Ошондон кийин дүйнөнүн акыры келет дейт. Балким бирөө бул аяттан кийин, жетекчи мырза, сиз кармалдыңыз окшойт. Анткени Матай жазган Жакшы кабардын 24-бөлүмүндө жыйын жок деп жатпадыңыз беле? Мына, жыйын бар экен го. Жакшы кабарды жыйын таратпаганда анан ким таратат дейт чыгар. Ооба замандаш, биз бул суроого дагы далай ирет кайрылабыз. Бүгүнкү күндө биз Ыйса Машаяктын келишин тездетүү үчүн жакшы кабарды баардык элдерге күбөлөндүрүү катары таратышыбыз керек деп айткан көптөгөн адамдарды дагы билем. Так эле ушул сөздөрдү угууга болот. Кээ бирлер муну тездетүү тууралуу айтпаса дагы, Машаяктын кайтып келиши биздин жакшы кабарды кандай таратканыбызга байланыштуу деп эсептешет. Атүгүл мен бир насаатчынын. Биз бүтүндөй жер бетин кыдырып чыкмайын, Ыйса жер бетине экинчи ирет келе албайт деп айткандыгын да укканмын. Мен болсо бул жерде башка нерсе тууралуу айтылып жатат деп эсептейм. Атүгүл жыйын асманга алынып кеткенден кийин дагы улуу кайгы учурунда жакшы кабарды жар салган, Ыйса Машаяк тууралуу жар салган адамдар дагы болот. Машаякчылык ишеним үчүн кыйноо тартып өлгөндөр дагы болот. Ооба замандаштар. Улуу кайгы учурунда кыйноо менен өлтүрүлгөндөр дагы болот. Ошол улуу кайгыдан кийин ак кийим кийип, улуу кайгыдан чыгып, Ыйса бул жер бетинде 1000 жыл бийлик кылган учурда ошол падышачылыкта жашай турган адамдар дагы болот. Ыйса ошол адамдар тууралуу айтып жатат. Бирок бул жерден ала турган сабактар айкын эле белгилүү. Анткени Ыйса бүтүндөй жыйынга кайрылып, бизге барып жакшы кабарды таратышыбыз үчүн ыйык рухту берген. Угуп жатканыңыз ыйык жазууну барактайлы берүүсү. Биздин берүүнү үзгүлтүксүз угуу үчүн YouTube каналыбызга жана Facebook баракчабызга катталууну унутпаңыз. Ошентип угармандар, биз 15-аяттан 18-аятка чейин окуйлу. Окуган адам түшүнүп алсын. Ошентип Даниэль пайгамбар аркылуу айтылган кыйратуучу жийиркенич ыйык жайда турганын көргөнүңөрдө Жүйүт аймагындагылар тоого качып кетишсин. Ким үйдүн үстүндө болсо, ал үйүнөн бир нерсе алуу үчүн түшпөсүн. Ким талаада болсо, ал кийимдерин алуу үчүн артка кайтпасын дейт. Угармандар, биз келечекте боло турган, анан калса алыскы келечекте боло турган окуялар тууралуу окуп жатабыз. Бирок ал келечек уламдан улам жакындап келе жатат. Жогоруда окуганыбыздай,
Кыйратуучу жийиркенич деген эмне? Бул тууралуу дагы ар башкача пикирлер айтылган. Иерусалимдеги ибадатканада кыйратуучу жийиркенич турган учур бир эле жолу эмес, далай жолу болгон. Антиох Эпифандын тушунда ибадаткананын булгануусу тууралуу уккансыңарбы? 70-жылы Титтин жетекчилиги астындагы Рим аскерлери тарабынан ибадаткананын талкалангандыгычы. Бул дагы кыйратуучу жийиркеничтер болгон. Бирок достор, булардын эч бирине салыштырып болбой турган кыйратуучу жийиркенич келчүдөй сезилет. Андай нерсе мурда дагы эч качан болгон эмес. Накта ошондо өтө чоң, чыныгы трагедия болот. Бир жагынан алганда Ыйса жүйүт цивилизациясы. Анын угармандары билген, элчилер билген жүйүттөрдүн Кудайды урматтоосу бүтөрү тууралуу айтып жатат. Чынында эле ошондой болгон. Экинчи жагынан алганда алда канча олуттуу жана каардуу окуялар болот. Машаяк төрөлгөндөн кийинки 70-жыл андан ары эмне болоорунун, Кудай өз элинин арасында кандай иштерди кылганы жатканынын кандайдыр бир мисалы, белгиси болуш керек эле. Ооба, Даниэль пайгамбар жөнүндө, анын китеби жөнүндө дагы буюрса биз маектешебиз. Ал китепти айрыкча 7-бөлүмүн чогуу окуп, анда жазылгандарды бирге талкуулайбыз. Ошентип бүгүнкү окуп жаткан 24-бөлүмдүн 16-17 аяттарын окуйун. Жүйүт аймагындагылар тоого качып кетишсин. Ким үйдүн үстүндө болсо, ал үйүнөн бир нерсе алуу үчүн түшпөсүн дейт. Бул болуп көрбөгөндөй өтө чоң аламат болот. 19-аяттагы ошол тууралуу айтат. 20-аяттагы дал эле ушул тууралуу айтат. Ал эми 21-аятта Ыйса өз ойлоп тапкан термин. Аны азыр учурдагы теологдор дагы колдонуп келишет. Анда 21-22 аяттар. Анткени ошондо жер жаралгандан тартып азыркыга чейин болбогон жана андан кийин да болбой турган чоң аламат болот. Эгерде ал күндөр кыскартылбаса, эч бир адам куткарылмак эмес. Ал күндөр тандалгандар үчүн гана кыскартылат. Көпчүлүгүбүз билгендей, улуу кайгы 7 жылга созулат. Ал тууралуу Даниэль пайгамбардын китебинен жана жакан алган аян китебинен билебиз. Кээ бир машаякчылар жыйын улуу кайгыны көрөт деши мүмкүн. Балким кандайдыр бир бөлүгүн, а балким толук бойдон көрөт деши дагы мүмкүн. Мен болсо көрбөйт деген пикирдемин. Улуу кайгы жерде калгандар үчүн. Ошол улуу кайгы аркылуу Кудай адамдардын тобо кылышына эң акыркы мүмкүнчүлүктү берет. Ал эми 23 жана 24 аяттарда мындай дейт. Эгерде ошондо кимдир бирөө силерге Машаяк мына, бул жерде, же тигине, тигил жерде десе ишенбегиле. Анткени жалган машаяктар, жалган пайгамбарлар чыгат. Мүмкүн болсо тандалгандарды да адаштыруу үчүн чоң жышаандарды жана ажайыптарды көрсөтүшөт. Достор, мен силерге мындай суроо бергим бар. Жалган пайгамбарлар, атүгүл жалган машаяктар бүгүнкү күндө дагы бар. Ал белгилүү. Бирок машаяк көрсөткөн кереметтерге аз-маз болсо дагы окшош кереметти көрсөткөн жалган пайгамбарды же жалган машаякты көрдүңөр беле? Ооба, харизматтар жыйынында биздин тааныштарыбыз бар. Ошолор, ой, бизде андай кереметтер ар бир чогулушта болуп турат деш мүмкүн. Болуптур. Анда мындай суроо. Сиз колуңузду жүрөгүңүзгө коюп туруп, ошол кереметтер машаяктын учурундагычалык күчтүү кереметтер деп айта аласызбы? Харизматтар жыйынындагы мекендештерибиздин көбү антип чын жүрөктөн айта албайт. Бул баары бир башка деңгээл. А бул жерде адамдарды алдап кете тургандай, атүгүл тандалгандарды дагы азгырып кете тургандай өтө күчтүү кереметтер болмокчу. Анда эмесе биз Ыйса Машаяктын андан аркы айткан сөздөрүн угуу үчүн 25-аяттан 31-аятка чейин окуйлу. Мына, ал ички бөлмөдө дешсе ишенбегиле. Анткени адам уулу чыгыштан батышка чейин жарк этип көрүнгөн чагылган сыяктуу келет. Өлүк кайсы жерде болсо, жору кузгун ошол жерге чогулат. Ошол күндөгү аламаттан кийин күн караңгылап, ай өз жарыгын бербей калат. Асмандан жылдыздар түшүп, асман күчтөрү кыймылдайт. Ошондо асмандан адам уулунун жышааны көрүнөт. Жер үстүндөгү баардык элдер боздошот. Жана адам уулунун асмандагы булуттар үстүндө улуу күч жана даңк менен келе жатканын көрүшөт. Ал чоң сурнай тарткан периштелерин жиберет.
Алар Кудай тандап алган адамдарды төгөрөктүн 4 бурчунан чогултат дейт. Угармандар, Ыйса бул жерде улуу кайгынын бүтүшү, соңу тууралуу айтып жатат. Ыйса Кудай тандап алган адамдар. Ал улуу кайгы учурунда чакырып алган адамдар чогултула турган учур жөнүндө айтып жатат. Жыйын болсо ал кезде асманда болот. Жыйын ал кезде куткаруучусунун жанында болот. Анда мындай суроо: эгер биз, балким биз дагы эмес, балдарыбыз, балким неберелерибиз ошол учурда асманда болсо, ошол учурда куткаруучубуз менен болсок, анда бул жерде окуп жаткандарыбыздын бизге эмне кереги бар? Анда мен жөнөкөй бир мисал келтирейин. Нух пайгамбардын кемеси, бүт дүйнөнү каптаган топон суу. Нух пайгамбар кемени кураардан мурда Кудайдын ага айткан сөздөрү, ошол кеменин өзү Нух пайгамбарга чейинки адамдарга канчалык тиешеси бар эле? Алар күнөөкөр беле? Ооба, албетте. Алар Кудайдан четтеп кетишти беле? Ооба, албетте четтеп кеткен. Дүйнөнүн бузулуп кеткени тууралуу сөздөр түздөн түз албетте Нух пайгамбарга айтылган. Бирок ал сөздөр бүтүндөй адамзатка тиешелүү болчу да. Матай жазган жакшы кабардын 24-бөлүмүн, жыйын тууралуу айтылбаган бөлүмүн жыйынга тиешелүү деп кабыл алууга да болот. Бул жыйындагы жалган окутуулар тууралуу, жыйынга кирген жалган пайгамбарлар тууралуу, жыйын туш болуп жаткан куугунтуктар тууралуу дагы эскертүү болуп саналат. Бул ар бирибиз үчүн, угарман, өтө олуттуу, өтө маанилүү эскертүүлөр. Андыктан талкуулоо деңгээлинде болсо дагы, же колдонуу деңгээлинде болсо дагы 24-бөлүмдү биз бар калбай кое албайбыз. Жогоруда окуганыбыздай, шакирттер Ыйсадан бул качан болот? Бул мезгилдин белгилери кандай болот деп сурашкан. Ыйса алардын суроосуна жооп берип, андан соң өтө татаал болуп калбаш үчүн өсүмдүктөр дүйнөсүнөн мисал келтирип түшүндүрүп баштайт. Анда биз 32-аяттан 35-аятка чейин окуйлу. Анжир дарагынан сабак алгыла. Анын бутактары көп, бүчүр байлап калганда, жай келерине аз калганын билесиңер. Ошол сыяктуу эле силерде мунун баарын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, босогодо турганын билсеңер болот. Силерге чындыкты айтып коеюн, мунун баары болмоюнча, бул муун жок болуп кетпейт. Асман менен жер жок болуп кетет. Менин сөздөрүм болсо жок болбойт. Угармандар, ушул жерден ыйык жазууну талкуулагандардын баарына тааныш татаал көйгөйлөрдүн бирине такалабыз. Бул муун жок болуп кетпейт деген сөздөрдү кантип түшүнсөк болот? Кээ бир адамдар муну муун деп эле эсептейт. Ошол апааттардын баары бүткөнчө бул муун жок болуп кетпейт деп эсептейт. Башкача айтканда, Ыйса жакшы кабарчылар жашаган муундан кийинки муун жашап турган учурда келиши керек деп эсептешет. Бирок угармандар, грек тилинде муун деп берилген сөздүн еврейче эквивалентинин көп маанилери бар. Муун деген сөз улут, эл деп да которулат. Эгер ушул өңүттөн карай турган болсок, мунун баары аткарылып бүткөнгө чейин еврейлер жок болуп кетпейт деп айтып жатат деп дагы түшүнсөк болот. Ооба, эгер биз тарыхты алып карай турган болсок, еврейлерди римдиктер жок кылууга абдан аракет кылышкан. Ошондой эле еврейлерди улутчулдар жок кылууга аракет кылышкан. Еврейлерди түркүн адамдар жок кылууга аракет кылышкан. Ошондой эле дагы да жок кылууга аракет кылып жатышат. Бирок Кудайдын убадасы бар. Силерге чындыкты айтып коеюн, мунун баары болмоюнча, бул муун жок болуп кетпейт дейт. Бул эл, еврей эли, эч качан жоголбойт. Анткени аны Кудай ошол эл аркылуу куткарылуу жолун көрсөтүш үчүн тандап алган. Ошол жол жөнүндө, анан Зайтун тоосундагы маектин кийинки үзүндүсү жөнүндө угармандар, биз келерки жолугушуубузда сүйлөшөт экенбиз. Ага чейин аманчылыкта бар болуңуздар. Кудай ар бирибизди жалгай берсин. Ардактуу достор, биздин ыйык жазуунун барактарына жасай турган саякатыбызга кошулганыңыздарга рахмат. Бул убакыт силер үчүн пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Кийинки жолугушууда да китептердин эң асылы болгон ыйык жазууну кайрадан ача турган жолугушууда да силерди күтөбүз. Уктуруу теология илимдеринин доктору Джон Вернан Макгенин материалдарынын негизинде даярдалды.